Халктын алдангысы келип турат. Сен мага ушундай кылып бир тамак берсең, мен сага алданайын, даярмын дейт да. Мадумаров дайым айтып келет. Мектеп курасыңбы? Жок. Көпүрө саласыңбы? Жок. Шагыл төгүп бересиңби? Жок. Тамак бересиңби? Жок. Дискотека кылбайм, улак чаптырбайм. Мен ачык эле айтып атпаймынбы? Эмне үчүн анда алданбайт? Өзү алдангысы келип турат. Ушул жалган убадаларды берип, саясий карьера түзгөндөрдүн дагы жоопкерчилигин караш керек. Президенти болобу, депутаты болобу, кимиси болсо ошол болсун. Себеп элдин башын айландырып бүттү. Бирок ишенбейт. Баардыгы эле убада берип коюп, жасабайт. Эми бергенин алып кое беребиз да деген бир балея пайда болду, оору. Мунун башында Аскар Акаевич турган. Баарын издеп тап, өзүңдү өзүң бак. Бергенин ала бергиле, билгениңерди шайлай бергиле деп, мамлекеттин жетекчиси болуп туруп, биздин руханий накта дүйнөбүзгө соккурган ошо киши болуп кетти. Ыдыратып кетти. Бүлүндүрүп кетти. Ага чейин бирөөнү чайга чакырып койсо да бекинип барып, коркуп барып чакырышат. Андан кийин ачыкка чыгып кетти. Азыр бүгүнкү күндө конкурс. Бирөө 4 жылкы сойгон жерге экинчи партия барып 6 жылкы союп атат. Бүгүн акылдын таймашы эмес, бүгүн акча менен казандын таймашы болуп калды. Бүгүн акыл менен ой жүгүртүп тандабай, ашказан менен тандап калып атабыз. Биз өзүбүз күнөөлүүбүз ушуга баарына.